Дача суу айылындагы авиакырсыктан жабыр тарткандар Борбор калаанын ооруканаларына жеткирилип, медициналык жардам алышууда. Оор кырсыктан жабыркагандардын көпчүлүгү эсин жоготкон, баш мээси чайкалган, айрымдарынын денеси күйгөн, сөөк мундары сынган. Учурда аларга зарыл болгон медициналык камкордуктар көрүлүүдө. Жабыр тарткандардан эртең менен бир больная келди, оорулуу. Саат 10:30. Нейротравма бөлүмүнө келген, ал жерден баягы мээсин чайкалышы же болсоңду баш жагындагы зака кеткен немени жок экен. Ошондуктан, значит, кулак, мурун, тамак бөлүмү бар, ошол жерге барган оорулуу. Себеби дегенде оң кулагы кесилип кеткен да, скальпированный рана деп коет. Баланын өз состояниясы жакшы. Ал эми шаардагы 3-чү балдар ооруканасына жаткырылган балдардын абалы канааттандырарлык. Бизге чогуу ушу эртеден бери түшкөн балдардын саны 6 түштү. 2 жаштан 15 жашка чейин экен. Бардыгына келери менен бизге өзү Минздравтан бизди ушундай балдар түшөт деп бизди заранее предупреждать этти. Анан балдардын бардыгына азыркы тез жардамдын баары көрсөтүлдү. Анан кийин бардыгы азыркы нейрохирургия, ушул убакта нейрохирургия менен травматология бөлүмүндө жатышып атат. Бирөөнүн гана пяточный көзү сынып кетти, калгандарынын баары мээси чайкалып, анан бирөөнүн чекесинде ранасы бар экен, алардын баарын обработка кылып, баарын жардам көрсөтүлдү бардыгына. Ал ортодо Саламаттыкты сактоо министрлиги кырсыктан жабыркагандардын аты жөнүн тактап тизмесин жарыялады. Жаракат алып ооруканага жаткырылгандар: Улуттук госпиталь, Бакытбек Олжобаев, 34 жашта, кулак жаагы жарылган. Бишкек ортопедия жана травматология борбору, Сагынбек Рахманов, 29 жашта, денесинин 45% күйүп калган. Бишкектеги балдардын тез жардам клиникалык ооруканасы, Сайкал Жапарова, 13 жаш, мээси чайкалган, маңдайы жарылып кеткен, согончогу сынган. Нурлан кызы Сайкал, 6 жашта, мээси чайкалган. Мирлан кызы Азиза, мээси чайкалган. Куштарбеков, 15 жаш, колу буту жана далысынын эттери жанчылып калган. Аяна Иманканова, 9 жашта, мээси чайкалган. Тына Иманканов, 2 жашта, мээси чайкалган. Бактыгүл Кубатова, 30 жашта, төш эти ичинен жанчылып калган. Шаардык гинекологиялык оорукана, Адина Айтбекова, 26 жаш, бойдон түшүү коркунучу бар. Сокулук аймактык ооруканасы, Жакшылык Шералиев, 7 жашта. Кырсык болгон жерде изилдөө иштери дале уланууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жана Саламаттыкты сактоо министрлиги жеринде иш алып барышууда. Каза болгондордун так саны изилденүүдө. Кымбат Амир кызы, Сүйүнбек Асанбеков, Сентябрь.